Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Азыр мына бүгүн алыскы Белоруссия жеринен өзүнүн дуай саламын айтып, кыргыз калкынан бата тилек алайын деп, элим, жерим деп, кыргыздын бир патриот жигити, патриот агабыз Курманбек Салиевич Бакиев агайыбыз өзүнүн күчү менен үй бүлөсүнүн атынан дасторкон жайып, ушул кыргыз элимдин оозун ачтырып, ушулардын батасын алайын деп сиздерге салам дуайын айтып жибериптир. Ушул агайыбыздын урматына бир дүркүрөгөн кол чабууларды рахмат. Ассаламу алейкум, калай жұрт. Бардыңыздарды şu Ramazan ayını takıdım. Benim kalarımız şu Kırmanbek Sayışı'ya şu densallık için olsun, şu yaşlılıklar olsunlar dayım. İçine olsa da tamagaşın verip, dastaktan çoğun jayı bata verip, je bata surap atkan Kurmanbek Saliyev üçün dagı silerden tileklerdi suraytırım. Densolukta olsun, aman esen жүрсүн. Президент Курманбек Салиевичке болсо, урматтуу Курманбек Салиевич, алыс жерде жүрүсүз. Сиз ийгисе айтып барыңыз, биз сыйлайбыз, сыйлыктанабыз. Тарыхта калган инсан албетте эч качан жаман жагын биз эстебейбиз, жакшы жагын эстеген гана көп. Менимче, мен саясаттан алысмын, бирок бул коомчулукта аралашып жүргөн үчүн эч качан бул киши жөнүндө жаман сөз укканым жок, чындыгында. Өмүр берсин, аман болуңуздар, саамыңыз жетирип болуңуз. Курманбек Салиевичтин ою мындай айтканда көбүнө колдаштык. Элим сагындым дейт. Эл жөнүндө дагы асыр өсүү анча баягы кызарып болууда. Анткени баарыбыз тең эле сыртка ушу тук тиричиликтин артынан чыгып кеттик. Ошого биринчиден сырттан баарыбызга аманчылык тиледи. Экинчиден ошо мекенибизге кайта кабыл болгонун тиледи. Көркөмдүкенин төрү бар, берметтей тунуп гүлү бар. Таңшыган тодо булбулдай, талантты сүйгөн эли бар. Ырыскы берген ченеби, тылымга жетергени бар. Ала тоо менен курчалган, керилип жаткан жери бар. Дайрасы туйлап шараккан, жарыгын судан жараткан. Мөмөсү таптуу дүйнөдө, гүлүнөн дагы балаккан. Жеримдин көркөм дастанын, акындар мактап жазганын, жарыя салып ырдашсын жалындуу кыздары. Аталар бизге калтырган. Кудай буйрса, бул жылдын эсеби менен 3-cü жылы Москва шаарында карапайым мигранттарга өткөрүлүп аткан орто чарым. Кимдер бирөө мындан саясат түзөбүздүр, кимдер бирөө коркутуп түзбөбүздүр. Мен суралам. Кимдер бирөө мындан кийин башка жерде чогулуштарга бирдемкеге барып калса, аларды кара түзмө деп окуйлатпаңыздар. Биз карапайым элге, мигранттарга биз бирөөдү танып, бул жерде 90% тааныбайт экенбиз. Бирок бир гана максатта Кудайдын ыраазылыгына жетүү деген максат. Курманбек Салиевичтин бир эле суранды, жала карапайым адамдар келсин деди. Кудайга шүгүр, мына элибиз колдоп келип берди. Сиздерге чоң рахмат. Мырзаңыздар дагы Саламатсыздарбы, кеңештер, урматтуу коноктор. Ушул бүгүн сиздер жайын убактыңызды бөлүп, ушул биздин майкыз келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Орозуңар кабыл болсун. Сиздерге ушул Курманбек Салиевич атынан биздин үй бүлөбүз атынан чоң салам айтам.
жашықтар болсын, біз мемлекетіміздің істеріңізге даңғымыз ойы келіп қалайын. Чоң рахмат деп кетемін.